2 жыл ичинде 8 миллион топтоп үй алдык. Буюрса. Бали 2 жыл болду окшойт. Ооба, 2 жылдан бери Рашид үй алам деп аракетте болчу. 2 жыл болду, ипотека алабыз деп, потом кайра болбой калып, кайра алабыз деп ойлонуп жүрүп баягы насипкен ушул күнүгө туш келиптирбиз. Ооба. Өз алдынча биз алабыз деп деле аракет кылганбыз, но туура кылып турбуз, то что силерге компанияга кайрылгансыз, потому что без компания алыш это оор экен да, бул жакта юридический документация деген это татаал экен да. Эгерде сиз кыргыз жараны болуп квартира сатып алгыңыз келсе, комментарийге плюс белгисин калтырып кетиңиз. Компания аркылуу алдык буюрса. Силерге чоң рахмат. Кайрылгыла компанияга. Рашид, именно Кыргызстандын жарандарына кандай совет бермексиң? Экен. Бул квартира алышпа оңой ойлогон менен по факту келгенде колуңда акча турса да наличка алыш өтө оор экен да. Потому что Нагима менен иштешип аттык. Документациясы жагы аябай татаал экен да. Риэлтор менен юрист обязательно керек, потому что последний сделка чыккан күнү юрист текшерип атты. Где-то 3 ошибка чыкты. 3 ошибканы ошол жерден моментально өзгөртүп атты да. Требовало да, могул жерде ката болуп калды, ошону алмаштырып туура тактап койгула деп.